Бул боюнча азыр спортчулардын арасында ар кандай пикирлер айтылууда. Кээ бирлери принципке таянып, Түркияда боло турган көчмөндөр оюндарына катышуудан баш тартуу керек десе, алдыңкы делген улакчылар көкпардын эрежеси менен деле утуп чыгабыз деген ишеничте. Көкбөрү федерациясынын Талас областы боюнча мурдагы жетекчиси Талас Бегалиевдин пикиринде, ар кандай бут тосууларга карабай Кыргызстандын намысын коргош керек. Кече мурда күнү Түркияда болуп өткөн жыйындагы чечим биздин баардыгыбызды өкүндүрүп атат. Кыргыз элинин баардыгы өкүнүп, кайгырып турат. Bunun sebeplerini biz azırınca bilmeyiz. Kanat Kedeykanovич gelgenden keyin sebeplerini uğup duran объективдүү bir чечим чыгарышыбыз керек да. Бул жерде эки коркунучтуу болуп турат. Эгерде биз көкпар ойнобойбуз деп барбай койсок, толук көчмөндөр оюнун алдырып жибериш коркунучу турат да. Анда казак туугандардын эрежеси менен өтүп, толук көчмөндөр оюнун алдырып жиберебиз. Өзүбүз автор болгону менен. Барып ойноп көкпардан утуп келген убакта дагы биз көкпардан чемпион болобуз. Көкпардан чемпион болобуз да, көкбөрү каякта калды деген суроо туулат да. Биздин өзүбүздүн көкбөрү оюнубуз каякта калды? Эмне үчүн биздин көкбөрү оюну ойнолбош керек? Көчмөндөр оюнунда ойнобогон көкбөрүнү биз каерден ойнойбуз? Өзүбүздү айыл өкмөттөрдүн арасында, райондордун арасында эле калып кетеби? Биз дүйнөлүк деңгээлге чыгарабыз деп атпадык беле көкбөрүбүздү? Эмне себеп болгонун биз билишибиз керек, анан кийин чечим чыгарышыбыз керек. Бизге эч кандай оорчулугу жок көкпардын ойногонун. Бирок өзүбүздүн тайгазан менен ойноп, сүйүп эл жактырган көкбөрү оюну каякта калып калыш керек анда. Маалымат катары айта кетсек, 1998-жылы алгачкылардан болуп Кыргызстандын көкбөрү боюнча федерациясы түзүлгөн. 4 жылдан кийин эл аралык көкбөрү федерациясы пайда болгон. Ал эми Казакстандын көкпар ассоциациясынын түзүлгөнүнө аз гана убакыт болсо дагы барган сайын көкбөрү оюнунун шарттарын өзгөртүшүүдө. Мисалы 2019-жылы Астанада дүйнөлүк федерациялардын чогулушун өткөрүшүп, кыргыз тарапка чакыруу беришкен эмес. Жыйынга Өзбекстан, Тажикстан, Монголия, Түркия, Венгрия, Кытай, Россия жана Афганистан катышып, көкпар эрежелерин кабыл алышкан. Тынчтыкбек Кенжебек уулу, Сардар